Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламдан ұлы сахабалардың бірі Абу Умама әл-Бахили радиаллаху ta'ala анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан оқиғасын бір хадисте баяндап риwayat қылып айтып кетеді. Ал хадисте біз бардығымыз жаттап оқып жүрген Ихлас сүресінің пайдасы айтылған. Күндердің бірінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Табук шарында жүргенде Жибраил алейхиссалам келіп, Алла Тағала тараптан шuna бір вахи алып келеді дейді пайғамбарымызға. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın elçisi sen bardağı Muaviye bin Muaviye al-Muzani radıyallahu anhu oşol sahabanın cenazasına katış деген bir hüküm alıp келеді. Әлбетте Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem барып, Пайғамбарымыз менен чогуу Жибраил алейхиссалам дагы барып, Жибраил алейхиссалам менен чогуу 70 миң периште дагы түшөт дейт. Ошол Абу Муавия бин Муавия al-Muzani radıyallahu ta'ala anhu ошол кишинин жаназасын окуш үчүн Пайғамбарыбыз өзү келип окуйт. Ал менен чогуу Жибраил алейхиссалам менен чогуу 70 миң дагы бир периште. Ошондо бардыгы намазын окуп бүткөндөн кийин, жаназасы окулуп бүткөндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жибраил алейхиссаламдан сурайт: "Эй Жибраил, бул Муавия разияллаху анху бул даражага кантип жетти? Эмне себептен Алла Таала мага да өкүм берип жатат? Биз менен чогуу 70 миң периште жаназасын окуп атат. Эмне себепти?" дегенде Жибраил алейхиссалам бул ар дайым турганда дагы, отурганда дагы, басканда дагы кайсы жерде болбосун Ихлас сүрөсүн, башкача айтканда Кул хуаллаху ахад сүрөсүн окуп жүргөн дейт. Демек, урматтуу бир тууган, баардыгыбыз эле көбүбүз бул сүрөнү жаттаганбыз. Куранда өтө кыска сүрө. Бул сүрөдө Алла Тааланын жалгыздыгы, Алла Тааланын ушундай кудурети жөнүндө айтылган кыска сүрө. Ушул сүрөнү жаттап алганбыз. Демек, ушул сүрөнү турганда дагы, жатканда дагы, отурганда кандай иш болбосун окуп жүрө бере турган болсок, иншалла биздин жаназабызга дагы ошол Муавия разияллаху анхунун жаназасына катышкан периштелер дагы катышат экен. Ошого бир туугандар ушул хадиске амал кылалык. Алла Таала баардыгыбызга ушул сүрөнү жаттап, ошол сүрөгө ой жүгүртүп, жана ошол сүрөнү ар дайым окуп жүрө турган пенделердин катарына кошкон болсун.